Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын илгам берүүчү хадистери, эң жакшы дуба жана эң жакшы зикир. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Жабир разияллаху анху айтат: мен пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын зикирлердин эң абзели ла иляха иллаллах келмеси, дубалардын эң абзели альхамдулиллахи деп айтканын укканмын. Термизи. Пайдасы: ла иляха иллаллах келменин улуулугунун себеби ал бүткүл диндин жалпылыгын өзүнө камтып турат. Ал болбосо иман дурус болбойт. Ансыз эч ким өзүн мусулман деп атай албайт. Альхамдулиллах дубанын улуулугунун себеби берешиндүү жаратуучуну мактоо, анын өзүнөн гана сурануу, өзүнөн гана тиленүү дегенди билдирет. Аллах Тааладан гана сурануу деген сөз, Аллах Таалага дуба кылуу деген сөздүн бир аталышы, музахир хак.